Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдың bir сүннөтү жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Пайғамбарыбыздын bir кулк мүнөзү жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Рамазанда бул кулк мүнөзү өзгөчө башкача bir абалга айланган bir кулк мүнөзү Азирети Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Себебин да айтабыз иншалла. Бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын берешендиги. Өзү мусулман берешен болуусу зарыл. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде сараңдарды жактырбайм деген аят бар. Сараңдарды Кудай Таала жактырбайт. Ким сараңдык кылып атса, билсин, ал тозоктун кулк мүнөзү болуп эсептелет. Кимде сараңдык бар болсо, билсин, ошол тозоктук кулк мүнөз болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жашоосунда өтө кызыктуу. Жашоосунда бир да жолу жок деп айтпаптыр. Бирөө келип жардам сурайт да. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам инсан болгон. Колунда дайыма болуш керек деп шарт жок. Анан пайгамбарыбыз кедей болгон жок. Кээ бирөөлөр пайгамбарыбызды кедей катары көрсөтөт да, кедей болгон жок. Аны жакшылап билип алган макулсуздарбы? Пайгамбар кедей болгон жок. Буну билиңиздер. Келген учурда, колунда ошол учурда болбой калган болсо, Азирети Пайгамбар кечиресиң, менде жок эле деп айткан жок дейт. Эмне дейт эле дейт? Паланчага барасың. Менин атыман андан карыз аласың. Мен кийин ага берип коем дейт эле дейт. Берешендик. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. Ким дейт? Сараңдыгын жеңген болсо, ал кутулган болот деп айтат. Пайгамбарыбыз ким дейт? Берешендик кылып садака бере турган болсо, ага башына келе турган балээлер кайтарылат дейт. Эми кыскачасы, бүгүн силер менен Азирети Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул кулк мүнөзү жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын önүндө Абдуллах ибн Аббастын bir риваяты бар. Карасаңыздар, Кана набию саллаллаху алейхи ва саллама ажвадан наси бил хайр. Жакшылык маселесине келгенде Азирети Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам барынан эң берешен жоомарт болчу деп айтылат. Эң жоомарт сахабалардын ичинде мисалы кимди билесиздер? Абдурахман бин Ауфту билесиздер, Айва, күчтүү бизнесмен. Күчтүү, миллиардтарды айландырган бизнесмен Абдурахман бин Ауф. Ошону билебиз, берешендигин. Дагы кимди билебиз? Баары берешен болгон бирок. Абу Бакыр Сыддык. Аябай берешен болгон. Ошончолук берешен болгон экен, Азирет Омар айтчу. Мен эч качан канча аракет кылсам дагы эртерээк амал кылам деп Абу Бакыр Сыддыкты өтө албайт элем дейт. Ошондой берешен болгон. Эми суроо. Абдурахман бин Ауф Азирети Пайгамбардан берешен болгонбу? Же Абу Бакырдын берешендиги Пайгамбардын берешендиги өтүп кеткенби? Айта алабызбы? Ия, айта албайбыз. Ошон үчүн Абдуллах ибн Аббас эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, бир салават айтыңыздар. Саллаллаху алейхи ва саллам кана ажвадун наси бил хайр. İnsanlardın içinde momunu var, momunu жок, айырмасы жок. Эгерде аннас деген сөз сахабаларды алла турган болсо, сахабаларга салыштыра туруп ажвадан нас болгон, инсандардын эң жоомарты болгон дейт.
Бұл Hazreti Peygamber'дің ең жомарттығы وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. Ramazan келерменен Peygamber'дің жомарттығы дағын өсіп кететілі дейді. Ramazan ayı келермененілі ең жомарт болған Peygamber'imiz андан да жомарт болған дейді. Емнеге дегенде, себебі Ramazanda күнді ар bir Ramazan'ın ар bir түні тыңбастан аға Cebrail түшетілі дейді. Жолығы болады тілі, сұхбат болады тілі Cebrail менен. Hazreti Cebrail Peygamber'ға түшетілі, қонаққа келетілі. Бүгін қонағым келет деп Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жомарттығын көрсетілі сахабаларға, башқаларға.